Жабдылары толық орнатылып, бүте жаздап қалған бұл цех электр тармақтарына ең керекті темір бетон мамычыларын, көмөкчү чордондордун алдарына коюлуучу шакектерди чыгармакчы. Эгер бардыгы ойдогула жүрсө, аталган жасалгалардын баалары дээрлик 2 эсеге чейин арзандары күтүлөт. Тагыраагы буга чейин башкалардан ташылган алардын ар биринин баасы 14 000 сом болсо, эми 7 000ден ашпайт. Мындай көрүнүштө Нарын облусундагы 36 740 жыгач мамчыларын заман баптарына алмаштыруу бир топ эле жеңилдери түшүнүктүү. Өзүбүздүн пайдалануубузга бир 2000 аппара жылына ушу Нарын областына керек болот да. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн ушундай Нарын шаарына Нарын электр муктажчылыгы аркылуу ушул ЖБ цех курулуп атат. Мунун бир жылдык өзүнүн мүмкүнчүлүгү 2000 зым-терек чыгарылат да. Биз буга чейин аларды таппай башка жактан Казакстанга чейин заказ берип ошоктон алдырткан учурларыбыз болгон. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому чегирген акчага турулган цех саатына 35 метр куб бетон аралашмасын даярдоого жөндөмдүү. Ага керектүү инерттик материалдар Нарын шаарында жана анын чет жакаларында кең кесир экендиги өндүрүшкө сарпталуучу чыгымдарды кыйла эле кыскартат. Ал эми ишканадагы жабдылардын баарысы акыркы үлгүдөгү технологияларга шайкеш келгендиктен мында эмгек өндүрүмдүүлүгү жогорку деңгээлинен ылдыйлабайт. Былтыр 23-тün планы менен имарат өзү курулган. Бул жабдыктардын баары Россия жергесинен келген. Бул жакта карап кетсеңер, мостовой кран 8 тонналык. Бул өзү Кытайдан келди. Бул жерде бизде калыптар бар, жана мамычаларынын калыптары бар. Маркасы SV 95, 105 жана 110. Антса да жогоруда аталган жабдылардын бир экөөсүн цехтин өндүрүштүк жөндөмдүүлүгүнө ылайыкташтырууга туура келди. Муну ишкананын алтын колдуу усталары өздөрү жасашып, жада калса ал айрым мүмкүнчүлүктөрү жагынан жаңысынан ашса ашты, акыры кем калган жок. Бул бадяны өз колубуз менен жасап атабыз. Негизи чоң бадябыз да бар. Аны загрузка алганга ал эми цементти алып, растворду алып, даяр растворду алып тиги формаларга куйганга ушундай кичиреги керек экен бизге. Муну негизинен интернеттен алдык. Основной. Анан бул жерде механизмин гана балдар өздөрү ойлоп тапты. Тиги основной формасын ошо интернеттен алып, формаларын чыгарып алып да. Бирок бул жалпы Нарын облусунун өнөр жайында жылт эте түшкөн эле көрүнүш экендигин таанып кереги жоктур. Анткени облус, шаар жана район жетекчилеринин өндүрүштү өйдөртөбүз жаатындагы жалындуу сөздөрүнүн көбү өз өтөсүнө чыкпай, бир соккон жерге учкан камгакты элестетүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.